Эшек деген сөздү турмушта көбүнчө терс сапаттарга карата колдонуп келебиз. Чын-чынында эшек жаныбары өзүнүн бир топ өзгөчөлүктөрү менен күнүмдүк жашообузда башка нерсе. Айрыкча айыл жергесинде эшекти зор жүк ташуу унаасы катары эсептешип, төрт түлүктүн бир түрү катары багып келишет. Эшектин түпкү мекени Африкада эсептелет. Маалыматтар боюнча аларды египеттиктер мындан 5000 жыл илгери багып үйрөтүшкөн. Алар жапайы жана бакма болуп бөлүнөт. Ал эми биздин Кыргызстанда эшектер көбүнчө кара жумушка колдонулат. Атка салыштырмалуу эшек тойду тандабайт жана бир топ чыдамкай келет. Кыш күнүндө мал сарайга кирбей сыртта калып калса, таң атканча бир ордунан жылбай тура берет. Ошондой эле жүк ташууга келгенде айрым учурда аттан да күчтүүлүк кылат. Мисалы, ат ашыгып, тез баскандыктан тез чарчап, терге түшүп кетет. Ошондуктан аны дем алдырууга туура келет. Эшек болсо бир ыргактагы кыймылы менен кыбырап кете берет. Эгер үстүндөгү жүгү өтө оорундук келтирсе, баспай же жерге жатып алып турбай койчу жайы бар. Азия чөлкөмүнүн жапайы эшектери кулан деп аталат. Аларды колго үйрөтүү мүмкүн эмес деген маалыматтар бар. Кулан деген монгол сөзү. Бизче жеңилбес, ыкчам дегенди түшүндүрөт. Эшектин этин Америка жана Африка индейлери, ошондой эле кытайлыктар баалап жешет. Кыргыздар мусулманчылыкты эске алып, анын этин арам деп тамак катары колдонбойт. Аларды багуу оңой болгондуктан айрым үйлөрдүн короосунда 10-15тен эшек багылат. Эшектердин бою 75 сантиметрден тартып 1,5 метрден жогору болот. Курсактагы балдарын 1 жыл 2 айга чейин көтөрүшөт. Бул узун кулактуу жаныбарлар айрым кинолорго жана мультфильмдерге көрк бергенин айта кетели. Мисалы, Кавказ туткуну фильминдеги Люси аттуу эшек кийин 9-рота тасмасына да роль жараткан. Мындан сырткары, Шрек мультфильминдеги эшек жана Апендин эшеги мисал боло алат. Багуусу келишсе, эшектер 55 жылга чейин өмүр сүрүшөт.